Азыр биз сокулукта элебиз. Ушул жанакы баштаган боюнча сапарыбыз ушул сокулук ичинде жүрүп жатат. Биз 4-үйгө келдик. Азыр бул жакта бул үй бүлөдө ушундай ДЦП оорусу менен ооруган баласы бар экен. Азыр бул жакка да келдик. Аны да чогуу көрөлү. Перизат. Перизат. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Облусу ДЦП, микроцефалия диагнозу. 8ге чыктык. 8ге чыкты улус, Экинчи балаңыз? Экинчиси Өмүрбек, Эсенгазиев Өмүрбек. Биз атайын Алтын Нар Зекет фонду деген ошо Борбор каласы Бишкектен бери келдик. Ошо биздин жетекчибиз Хабиб мырза дагы өзү бул жакта. Анан Келечек районду билесиздер, Келечек айылында, ошо Бишкектин ичинде. Ошо Келечек айылында Келечек деген мечиттин имамы Талгат мырза. 20 000 сом жардам берип атат. Бул ошондо сиздердин 8 жаштагы бала болуп атат, эң улуусу, Мындай врачтарга барып кайрылып көрдүңүздөрбү? 3 айында операция жасатканбыз эми. Башынан ушу судороги болчу да постояннычы. Анан ушу судорогисин башкача эмеде өзгөрүп болуп токтоп калышы мүмкүн деген да. Бирок азыр эч кандай өзгөрүү болгон жок. Азыр судорогиси дагы деле ошолмойдун. Легкий степень менен кармайт да. Айыгып кетет деп айтышабы? Жок. Эме неизлечимый болезнь дейт да. Айыкпайт ошондон. Только төрөлгөндө кандай төрөлдү? Төрөлгөндө тяжелый болуп төрөлгөн, сразу реанимацияга түшкөнбүз. 1 айда неме комага түштүк, кислороддо жаттык, дем албай. Allahu